Бүгүнкү темабыз Астра Татаал гүлдүүлөр. Бул тукум 25.000 түрдү камтыйт. Эмне үчүн сүрөттөн көңүл бурсаңар, ар кандай түстөгү, ар кандай формадагы, бийиктиги боюнча дагы айырмаланган өсүмдүктүн баарын бир тукумга киргизилген. Себеби Астра гүлдүүлөр тукумунун өкүлдөрүнүн гүлдөрү формуласынын баары окшош. Желекчеси 5, чөйчөкчөсү 5, энелиги 1, аталыгы 5. Бул гүлдүн формуласы. Эми баарына мүнөздөмө берип чыгалы. Негизи Астра гүлдүүлөр 2 топко бөлүнөт. Биринчиси жапайы жаратылышта өскөн, аларды адам отургузбайт. Экинчиси бул маданий өсүмдүктөр. Мисалы, күн караманы алалы. Муну адам өстүрөт, багат, анан өзүнчө чоңтуп алат кийин күзүндө. Мындан кадимкидей биз колдонуп жүргөн семечканы алабыз. Семечка майынан күн карама майын жасайбыз. Мынакей эмне үчүн күн карама деп аталып калган? Күн карама деп себеби күндүн артынан бул жыла баштайт. Бул процессти күн карама фотопериодизм деп коет. Фото деген жарык, күндүн артынан жылып жүргөн гүл өсүмдүк, бул күн карама өсүмдүк. Эми маданийден баштадык. Маданий өсүмдүктөрү мисалы мореке гүл, маргаритка. Кадимкидей эле биздин көчөлөрүбүздү ооздоп турган гүл бул маргаритка гүлү. Бул дагы татаал гүлдүүлөр. Карасаңар, өзүнчө кызыктуу ушундай өсүмдүк. Эми кадимкидей эле ромашканы алалы. Бул дагы жапайы өсүмдүк, бирок акыркы мезгилде декоративдүү өзүнчө сорттору чыгарылган. Ромашканын түрлөрүн көрүп атабыз. Бул өзүңөр билгендей эле какым. Какымдын өзгөчөлүгү мында өзүнчө сүткө окшош суюктук бар. Какымды үзгөндөн кийин ак сүт бөлүнүп чыгарат организмден. Бул какымдарга мүнөздүү процесс. Эми какым гүлдөп бүткөндөн кийин өзүнчө кантип уруу таралат? Мынакей шамал аркылуу, адам аркылуу. Себеби көп кичинекей балдар алып үйлөйт. Үйлөгөндө мынакей уруктардын баары чачырап ар кайсы жерге таралат. Бул какым өсүмдүк. Жапайы өсүмдүктөрдөн баарын көрүп турасыздар. Кадимкидей эле пижма, мынакей. Бул өсүмдүк дагы чоң ролду ойнойт, себеби бул дагы дары өсүмдүк болуп саналат. Кайра эле ромашкага кайрылалы. Бул дагы дары өсүмдүк болуп эсептелет. Булар ото чөптөр. Көрүп атасыздар. Ошого карабастан баары деген бир тукумга кирет экен. Астра гүлдүүлөр тукуму. Эми аттарын жазып чыгалы жапайылардын. Жапайылар теңге гүл деген бар. Көк баш. Өгөй эне деген өсүмдүк бар. Ошо боюнча
маалымат берип кетели. Өгөй эненин 2 түр жалбырагы бар экен. Жалбырагы бир жагы деген аябай жылуу келет экен, ал түктүү, бир жагы муздак. Бул муздак жагы өгөй эне болуп эсептелет, түктүү жылуу жагы бул эне болуп эсептелет. Ошондуктан өгөй эне деп ушул гүл ушундай аталган. Күзгү күлбаба. Бул дагы оточоп болуп эсептелет. Талаа тикени. Көрүп атасыңар? Талаа тикени. Жана башкалар. Бул жапайлар. Эми маданий. Биздин тамак ашка чоң ролду ойногон. Кадимкидей эле күн карама. Аны белгилеп кетели. Дагы бир сыйра. Күн карама май алынат. Кыргызстанда өсөт күн карама. Ош областында жана Чүй областында. Астралар. Адам булан отургузуп, багып. Хризантемалар. Нагатки деген гүлү бар. Мынакей көрүп атасыңар нагатки гүлүн. Нагатки гүлү бул дарычылык касиетке аябай бай. Кээ бир адамдардын көп түрдө өстүрүп туруп, анан аптекаларга өткөрүшөт. Мына ушул өсүмдүктөр. Ромашканы да жазып коелу. Бул маданий өсүмдүктөр. Корзинка топ гүлү. Корзинка топ гүлү. Корзинка топ гүлү. Корзинканын гүлдөрүнүн бардыгы жашыл жалбырактардын ороломосу менен тегеректелген. Мисалы, какымдын сары корзинкасы көп сандаган желекчелери бар чоң гүлдөй болуп көрүнөт. Бирок булар майда-майда, тилке-тилке гүлдөрдөн турат. Топ гүлү Т Татаал гүлдүү тукумундагы өсүмдүктөрдүн эң мүнөздүү белгиси. Корзинка топ гүлү. Муну дагы бир белгилей кетели. Мөмөсү урукча. Мөмөсү урукча деп аталат. Какымдын корзинкасынын гүлдөрүнүн баары бирдей түзүлүштү. Ал тилче гүлдөрдөн турат. Какым дары чөп. Какымдын кээ бир адамдар гүлдөрүнөн варенье жасашат. Башкача айтканда кыям жасалат. Күн карама. Фотопериодизм жакшы байкалат деп белгилеп кеттик мурда. Бул өсүмдүктүн генеративдик органдары, тактап айтканда уругунда май көп. Уруктары бул жерде болот. Уруктары. Ар бир клеткада 90%ке чейин май болот экен. Күн карама. 90%ке чейин май. Эң сапаттуу май. Ошондуктан майдын булагы болуп эсептелет. Майдын булагы. Жазып белгилеп кетели, майдын булагы. Ромашка гүлү. Жерде де бар экен ромашка. Жерде де бар. Бул дары өсүмдүк, антисептик катары көп колдонулат. Мына Астра Татаал же башка айтканда Татаал гүлдүүлөр ушундай кызыктуу өсүмдүктөр. Көбү ичинен дары чөптөр болуп эсептелет жана декоративдүү мааниге ээ.